Атамбаев менен Жээнбеков соттолду. Блогер кармалды. Өзбекстан чемпионатка жолдомо алды. Арбаңыз эфирде Политклиника медиасынын бул жумада программасы. Бул программада сиздерди аптанын ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен мен Чолпонбек Сабырбеков тааныштырам. Биздин каналга катталганды унутпаңыз. 3-июнда Бишкектин 1-май райондук сотунда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга жана бир нече кишиге каршы козголгон айрым кылмыш иштери боюнча өкүм чыкты. Кой-Таш окуясы боюнча Атамбаевге 11 жыл 6 ай камоого, мамлекеттик сыйлыктарынан ажыратуу жана мүлкүн мамлекетке алуу түрүндөгү жаза чегерилди. Атамбаевдин тушунда президенттик аппараттын башчысы болуп турган Фарид Ниязовду, Жогорку кеңештин мурдагы депутаттары Равшан Жээнбековду 7 жыл 8 ай жана Ирина Карамушкинаны 7 жыл 6 айга эркинен ажыратып, сот залынан камакка алуу өкүмү жарыяланды. Ал эми коррупция тууралуу айыптар боюнча мурдагы вице-премьер-министр эл аралык издөө жарыяланган Аскарбек Шадиевке 15 жыл 6 ай берилди. Анын да мүлкү мамлекеттин пайдасына чегерилери белгиленди. 1-май райондук соту Атамбаевке жана дагы айрым кызмат адамдарына, анын тарапташтарына Кой-Таш айылындагы жер тилкесин сатып алуудагы, Бишкек жылуулук электр борборун оңдоодогу коррупция жана 2019 жылдагы аны Кой-Таштагы үйүнөн кармоо учурундагы бир адамдын өлүмү менен коштолгон башаламандык фактылары боюнча козголгон 3 ишти бириктирип карады. Президент Садыр Жапаров Кой-Таш окуясына байланыштуу соттолгондор тууралуу пикирин билдирди. Ал 4-июнда Кабар маалымат агенттигине курган маегинде соттордун ишине кийлигишпегенин, наразы тарап жогорку инстанцияга кайрылса болорун айтты. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевге байланыштуу сот чечимин эч ким өзгөртө албасын. Бирок ал мунапыс сурап кайрылса, аны аткарышы мүмкүндүгүн билдирди. Мен дайыма соттордун ишине кийлигишпегиле деп айтып келем. Чыгарган чечими мыйзамдуу эмес десеңер, жогорку инстанцияларга кайрылгыла. Акыркы чекитти жогорку сот койсун деп келем. Акыркы убактарда баарыңар эле күбө болуп келе жатпайсыңарбы? Актап жатышат. Мисалы, кемпир-абадчылар үй камагына чыгарылып, пробация берип коюп жатышат. Демек, сот процессинде баары аныкталып, анан соттор ошондой чечим чыгарганга туура келип жатса керек деп соттордун чечимдерине кийлигишкен жокпуз. Жана мындан ары дагы кийлигишпейбиз. Соттун чечимин эч ким өзгөртө албайт. Менин да укугум жок. Менин башка укугум бар. Ал мунапыс берүү. Эгер арыз менен кайрылышса, мунапыс берсем болот. Кой-Таш окуясына 6 жыл болуптур. Сууп деле калган. Соттор мынча катуу кетпесе деле болот эле деп ойлойм. Албетте бул менин сотторго таңуулаган оюм эмес, жеке жарандык оюм. Пробация же айыппул салуулар менен эле чектелсе жакшы болмок деп ойлойм. Бирок бир чети ал окуяда адам өлүп жатат. 100гө жакын киши жаракат алып жатат. Соттун чечими оор болобу же жеңил болобу кандай болгондо да ал мыйзам чегинде кабыл алынды. Баш ийишибиз керек. Ушул эле интервьюда Садыр Жапаров Бакиевтерди алып келүүгө кызыктар эмес экендигин билдирди. Бакиевди алып келүүгө чынын айтсам мен кызыктар эмесмин. Тескерисинче өздөрү кызыктар болуш керек эле. 2010 жылдан бери Бакиевди алып келели десек, Беларусь тарап бербей жатат деп элди алдап келишпеди беле. Ушул калыптары элге ачыкталып калды. Биз сурасак, макул берели, бирок ачык сот кылгыла дешти. Ага да өздөрү каршы чыгып жатышпайбы? Соттун ачык болуусуна эч ким кызыктар эмес. Эски жараны чукубай эле койбойсуңарбы деп атышат. Ошондуктан Бакиевди алып келүү үчүн соодалашат деген сөз жаш баланын сөзү. Аллах күбө, Бакиевди алып келем деп бирөөлөр менен соодалашкыдай, мен Бакиевге милдеттүү же карыз эмесмин. Күйөөсүнүн колунан каза тапкан Айзирек Иралиеванын сүрөтүн жарыялап, аял кишини айыптаган пост жазганды үчүн коомчулуктун айыптоосуна кабылган блогер Айбек Уланов кармалды. Бул тууралуу 5-июнда адвокат Шердор Абдыкапаров маалымдап, блогерге каршы кылмыш иши расалык, этностук, улуттук, диний же региондар аралык кастыкты козутуу деген берене менен козголгонун айтты. Белгилүү болгондой, Бишкектин Сырлов райондук соту Улановду 1 айга камакка алды. Буга чейин адвокат Шердор Абдыкапаров блогер Улановду кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча петиция жарыялаган. Аны бир канча миңдеген адамдар колдогон. Бишкек шаардык милициясы 31 жаштагы Айбек Улановду 30-майда кармап кое берген. Ал ката кетиргенин мойнуна алып, маркумдун жакындарынан, коомчулуктан кечирим сураган. Бирок кийин кайра эле түз эфирге чыгып, элдин наразычылыгын жараткан сөзүн уланткандан кийин 5-июнда кайра кармалган. Шаардык милиция ал кармалганы тууралуу маалыматында Республикалык наркология жана психиатрия борборунан текшерткенде Уланов баңгизат колдонуудан кийин мас абалында болгонун аныкталганын билдирген. Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссия Султанбай Айжигитовдон мандат алынгандан кийин бош калган жогорку кеңештеги депутаттык орунду партиянын тизмесинде кийинки кезектеги Табылды Муратбековго өткөрүп берди. Чечим БШКнын 5-июндагы отурумунда кабыл алынды. Депутатка белгиленген үлгүдөгү күбөлүктү жана төш белгини комиссиянын төрагасы Тынчтык Шайназаров тапшырды. Табылды Муратбеков 30 жашта, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетин 2016 жылы аяктаган.
2020-21 жылдары өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн жардамчысы болуп иштеген. 2021 жылкы парламенттик шайлоодо Табылды Муратбеков Ыйман Нуру партиясында 5-орунда турган жана шайлоодо 2000дей добуш алган. 67 жаштагы Султанбай Айжигитов быйыл 5 мартта Жогорку Кеңештин жыйынында Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча билдирүү жасагандан кийин алгач Ыйман Нуру фракциясынан чыгарылып, андан соң мандатынан ажыратылган. УКМК Айжигитовго жана Гүлзат Жолдошова кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен иш козгогон. Атайын кызмат мурдагы депутат Жубайын Жогорку Кеңештин аппаратына мыйзамсыз жумушка киргизип, бюджетке 3 миллион 200 миң сом зыян келтирилгенин билдирген. Султанбай Айжигитов аялы мыйзамдуу иштегенин билдирип, саясий куугунтукка кабылганын айтууда. Анын сөзүнө караганда, Жубайы депутат Динара Ашимованын жардамчысы болуп иштесе, Динара Ашимованын баласы Айжигитовдун жардамчысы болгон. Бишкек шаарындагы Октябрь райондук сотунун чечими менен Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Алиарбек Абжалиев 13-июлга чейин камакка алынды. Бул тууралуу Бишкек шаардык соттун басма-сөз кызматынан билдиришти. Анда Абжалиевди камакка алуу тууралуу УКМК тергөөчүсү арыз бергени, ал канааттандырылганы айтылат. Атайын кызмат Абжалиев кайсы ишке байланыштуу кармалганы тууралуу азырынча маалымат бере элек. УКМК биринчи жолу Алиарбек Абжалиевди ири көлөмдүү алдамчылык кылган деген айып менен 2022 жылы февралда камаган. Анда атайын кызматка ишкерлердин бири кайрылып, экс-депутат ага 2 миллион доллар чыгым келтирилгенине даттанганын маалымдаган. Көп өтпөй 1-май райондук соту Абжалиевдин бөгөт чарасын өзгөртүп, камактан бошоткон. Абжалиевге 2021 жылы мартта мыйзамсыз баюу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Ал кездеги антикоррупциялык кызмат Абжалиев кудасы Сооронбай Жээнбеков президент болуп турганда, мамлекеттик органдардын ишине активдүү кийлигишип, жеке кызыкчылыгын көздөгөн деп билдирген. Бир жылдан кийин ошол кездеги башкы прокурор Курманкул Зулушев бул иш кыскарганын маалымдаган. 5-июнда Өзбекстандын улуттук курама командасы 2026 жылдагы дүйнө чемпиондугунун тандоо турунун алкагында Бириккен Араб Эмираттары менен маанилүү оюн өткөрүп, 0-0 эсебинде тең чыкты. Өзбек курамасы дүйнө мелдешине жолдомо камсыз кылды. Беттештин жүрүшүндө Араб Эмираттары Өзбекстан курамасынын дарбазасына 2 кооптуу сок курду. 2 жолу тең дарбазачы Откир Юсупов топту тосуп алды. Беттештин мыкты оюнчусу деп Өзбекстан курамасынын дарбазачысы табылды. Дүйнө чемпионатынын тандоо оюндарынын алкагында Өзбекстан өз тайпасында 2-орунда турат. 1-тепкичте Иран курама командасы. 8 беттеште тең жеңген Иран 25 мартта дүйнө чемпионатына жолдомону камсыздай алды. Биз сиздерди апта ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен тааныштырдык. Биздин каналга катталганды унутпаңыз. Эми Полетклиника медиасынын ишмердүүлүгүн 2 жол менен колдосоңуз болот. Биринчиси Patreonго жазылуу. Ай сайын аз болсо да туруктуу сумма келип турса, биз жаңы темаларды издеп ишти уланта беребиз. Ал үчүн үстүнкү QR код аркылуу өтүп, сизге ыңгайлуу болгон тарифти тандап алсаңыз болот. Patreon'дун шилтемеси видеонун астында да болот. Экинчиси, астыңкы QR кодду сизге ыңгайлуу болгон мобилдик капчык аркылуу сканерлеп, Полетклиникага каалаган сумманы которсоңуз болот. Эмки жумада амандашкыча сак саламат туруңуздар.